Аламедин району Прегород жалпы билим берүү орто мектеби 7-Г класс кыргыз тили сабагы. Окутуучу Рысабекова Анара Рысабековна. Сабактын темасы Ата точ. Место имения. Сабактын максаты окуучуларга 6-класста өтүлгөн материалдарды эскертүү, окуучулардын сүйлөө кебин, ой жүгүртүүсүн, эске тутуусун жакшыртуу. Ата точ заттын белгилеринин туруктуу касиеттерин ажыратпастан жалпы мааниде көргөзгөн сөз түркүмү. Ата точ маанисине карай жактама, шилтеме, сурама деп 3 түргө бөлүнөт. Жактама ата точко мен, сен, ал, шилтеме ата точко бул, тигил, ал эми сурама ата точко ким, эмне деген сөздөр кирет. Анда эмесе балдар, бүгүнкү өтүлгөн теманы бышыктоо максатында көнүгүү иштейбиз. Эне тилим, өз элим, эси жокту иш кылат, өзүнүн эне тилинде сүйлөбөсө сөздү ким. Эне тилим карегим, сенде менин дарегим, сен турганда мен бармын, биз турганда бар элим. Балдар, бул ырды дептериңерге көчүрүп жазып, ата тоочторду таап, алдын бир сызык менен сызып чыккыла. Ата тоочторду маанисине жараша сүйлөмдөр менен тууралап жазгыла. Мен кыргыз тилин окуп жатамын. Бул менин гүлдестем. Биз салтанаттуу майрамга бара жатабыз. Ким ата-энеден белек алды. Бардыгы бүгүн сабакка толук келишти. Кимдир бирөө эшиктин коңгуроосун басты. Эми балдар төмөндөгү макалдарды окуп чыгып, ата тоочторду тапкыла. Макалдарды жаттап алгыла. Бирөөгө оор казсаң, өзүң түшөсүң. Өз жакшылыгыңды милдет кылба. Бирөөнүн жакшылыгын эч качан унутпа. Өзөктөн чыккан өрт жаман, өздөн чыккан жат жаман. Эми балдар тесттик тапшырмадан өтөбүз. Ата тоочтун маанисин кайсы вариант билдирет? А варианты заттын атын билдирет. Б варианты заттын сын-сыпатын билдирет. В варианты кыймыл-аракетти билдирет. Ал эми Г варианты затты жалпылап көрсөтүүчү сөздөр. Анда эмесе балдар, бул тесттик тапшырманы аткарып, менин өздүк номериме кайтарым байланышка чыккыла.